Кыздар, мындай комментарий көрүп калдым да, эгерде ички органдарында патология болсо, анда купероз болот, ички органдарыңды араласаң эле купероз кетип калат дегенчи. Билбейм, мен канча жыл косметолог болуп иштедим. Мындай теоретически болушу мүмкүн да, ички органдарды дарылаганда, бирок мен бир дагы мындай нерсе эмени көрө элекмин. Анткени беттенги купероз ички органдардын оорусунан чыгыш үчүн бул аябай татаал патология болуш керек. Боордун татаал патологиясы, мисалы цирроз же болбосо кан басымы өтө бийик адамдардыкы болушу мүмкүн да. Бирок ошону дарылап койсо эле, биринчиден бунун баары өнөкөт оору. Ал навсегда дарыланып кетпейт. Ал ремиссияга кетет да, бир аз жакшырат. Экинчиден, ошол дарыланып калса эле бетиндеги чоң болуп калган кан тамырлар кичкирип кеткенин мен в жизни ишенбейм. Андай көрө элекмин. Вообще эле боор ооруганды боорду толугу менен дарылаганды да көрө элекмин. Анан көбүнчө эри даже вот пигмент чыкканда биз эсип койбойбу, боор ооруйт болуш керек, анан ички аппаратын дарылаш керек депчи. Канча пациентти анализге жөнөттүк, монча гормондорго жөнөттүк. Ошонун бир 100дөн бир 3-4-өнөн эле анализдердин өзгөрүүсүн байкадык. Калган эчтеке жок, нормально, УЗИге барат, текшерет, боору нормально, өтү нормально, бүт баары нормально. То есть органдарды лечение кылуу деген аябай жеңил сөз да. Кантип лечение кыласыңар? Биринчиден анализ тапшырасыңар да. Анализдериңердин баары нормально чыгып атса, кантип лечение кыласың? Жөндөн лечение кыла бербейсиң да. Ошон үчүн мындай айтып коюш жеңил да. Силер өзүңөр практикада өтсөңөр, көрсөңөр, врач болсоңор, анан көп нерсени түшүнөсүңөр. Это не так просто. Көбүнчө эчтекеси оорубаган адамдын эле бетинде купероз. Купероздун себептери көп. Анан аны акчаны толтура анализге берип, азыр лабораториялар кандай кымбат, Эми пигмент болсо еще түшүнөм, куперозго барып анализ тапшырып, полностью обследоваться этип, убактыңар болсо, акчаңар болсо, бул жакшы. Чисто өзүңөр үчүн, ден соолук үчүн. Бирок бул жыйынтык берет деп айта албайм. Ошон үчүн көбүнчө куперозду биз локалдуу дарылайбыз. Эчтеке беспокоить этпесе, өзү здоровый болсо, там почти 99% эчтеке таппайт. Же тапса да, ал купероз менен эч бир байланышы жок. Ошон үчүн айымдар, биздин куперозго каршы системаны алып көргүлө, аны түшүнүш керек. Түшүнүш үчүн маалыматты алышыңар керек, окушуңар керек. YouTube каналга киргиле, ошол жерде өтө көп силер үчүн пайдалуу маалымат бар.